Андыктан Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн биздин каналга катталып коюңуздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кыргызстан бийик тоолордун экени. Саламатсыздарбы урматтуу Москва шаарындагы мекендештер. Эгерде сиздерге кирди чыкты кызматы керек болсо, дасыккан мыкты айдоочу Абдилазизди сунуштайбыз. Москвадан Казакстанга күндө каттайбыз. Эң негизгиси үйүңүздөн алып кетебиз. Жолго чыгаарда чорный списоктон текшерип, андан чыгабыз. Документ көйгөйлөрүңүз болсо жардам беребиз. Биздин байланыш номер +7 977 873 50 80. Азыркы күндө кафеде отуруп бирөөлөр сөгүнүп жатканын көрүп калсаң, унчукпай коюш керекпи? Деги эле Бишкекте көчөдө сөгүнгөндөр көбөйүп кетти. Восток 5те шоумен актер отурган кафеде кошуна столдо бир жаш балдар отурган экен. Сөгүнбө деп аларга айткан үчүн алар кайра аны сөктү деп ошонун жакындары Бишкек шаарынын тургуну айтып чыкты интернетке. Ал сөгүнбө деп айткан үчүн сөккү жеп кайра жөн эле сөккү жебестен эшикке алып чыгып аны сабап бети башынын тамтыгын чыгарып азыркы күндө больницада жатат. Анын жакындары РОВДга барса тигил сабаган жарандар, сөккөн жарандар, коомдук жайда сөгүнгөн, мындай айтканда бейбаштык кылган жарандар, башка бирөөгө кол салган жарандар камалбай эле коё берилип кеткен экен, экспертиза чыкканга чейин. Бул кандай? Бирөөнү сөгүп койсоң камаласың, а бирөөнү сөгүп туруп ур токмак алып койсоң камалбай калабы? Бул бир жагы. Экинчи жагы, ушундай окуялар болгон себептен, көп болгон себептен элдерге чейин чыгып резонанс жаралып, эртеңки күнү кайра встречный заявление жазбайбы деген да сөз ойлондурбайт. Билесиздер, Кант шаарындагы баягы милиция кызматкерди 4 чоң кызмат иштегендер сабап кетишип, акырында бизге маалымат келип жатат. $5000 акчасын алып, встречный заявление жазып берип коюптур. Ошол эле окшогон окуя Балыкчы шаарында катталган, билесиздер. Бир Балыкчы шаарынын ГОВДсынын жетекчиси мас абалында деп өспүрүм окуучу кызды сүзүп ошол жака таштап кеткен. Ошондо балыкчы эли чыгып, 2 күн таң атканга чейин ошол жерде жүрүп, прокуратурага барышып, кайра милицияга келишип, Кыргызстан бою дүң болуп, бул маселени көтөрүп, жоопкерчиликке мыйзам чегинде тартылсын деп элдин баары талап кылып, аягында атасы дагы встречный заявление жазып берип койду. Кайрыларым, ушул боюнча негизи бир мыйзам долбоору чыгыш керек. Эгерде бир кандайдыр мыйзам бузуу фактысы бир туура эмес иштер коомчулукка чыгып кете турган болсо, аларга встречный заявление жазылбайт, артка иши кетпейт деген бир мыйзам болуш керек деп мен эсептейм. Эми бул азыркы шоумен актердун сабагандар албетте жоопкерчиликке тартылыш керек. Аягына чейин чыгыш керек. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Бүгүн 8 май 2024 жыл. Мен Маматова Калия. Ушу балам сыргак сколиозорусу менен көп жылдан бери алышып келет. Ушуга кайдыгер карабастан жардам колуңуздарды сунуп коюңуздар. Бизге $25,000 керек болгондуктан бизде андай сумма жок. Сиздерден Алла разы болсун, ошо балама жардам кылып коюңуздар. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздердин жардамыңыздарга муктажмын. Мен да элдердин балдарындай болуп жүргүм келет. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Биздин банк номерлер 5196 Калиямы деп чыгат, өзүмдүн апам. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк Алтынаймы деп чыгат, өзүмдүн эжем ишеничтүү. Сиздерден Алла разы болсун. Ассаламу алейкум урматтуу достор жана кыргыз элим. Азыркы учурда кырдаал окуя боюнча сиздерге түшүндүрүп кетели. Кече 11 майда түнкү 2-ден 3кө чейин Нурлан улуу Рыскели досуна кол салуу болуптур. Белгисиз адамдардан сиздерден жардам сурайбыз, ушуну көбүрөөк бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу достор, кече күнү Бишкек шаарында ошол досубузга карата кол салуулар болуп, белгисиз адамдар тарабынан ошол инсандарды таппай атабыз. Азыркы тапта биздин кааларыбыз мыйзамдуу түрдө ушул нерсени чечип берсеңиздер. Досубуздун абалы азыркы тапта аябай оор, республиканский больницада жатат.
Достор, азыркы учурда Нурлан Мырзакелди досубуздун абалы өтө эле оор. Достор, өзүңүздөр көргөндөй абалы өтө оор болуп турган чак. Ошо кечээ кол салган адамдарды дагы да жардам берип, табыстап жардам беришиңиздерди сурабыз. Анда ушул маселе, ушул окуя боюнча мыйзамдуу түрдө чечип беришиңиздерди биз сиздерден органда иштеген инсандардан суранабыз сөзсүз түрдө. Бул жакта жакындары, достору, агалары, инилер келип, азыр биз жанында чыгарабыз.